Ушул 7-айдын 10-күнү ыйык чогулуш өткөргүлө. Ошол күнү өзүңөрдү орозо менен жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка эч кемчилиги жок бир букачар, бир кочкор, 1 жылдык 7 коз алып келгиле. Бир букачар менен кошо нан курмандыгына зайтун майы кошулган эйфанын 10дон 3 бөлүгүнчөлүк буудай унун, кочкор менен кошо эйфанын 10дон 2 бөлүгүнчөлүк буудай унун, 7 козунун ар бири менен кошо эйфанын 10дон 1 бөлүгүнчөлүк буудай унун алып келгиле. Күнөөдөн тазаланчу күнү чалынган курмандыктан тышкары дайыма чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктан жана нан курмандыгы менен куюлуучу курмандыктан тышкары күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке алып келгиле. 16-бөлүм. Аарундун 2 уулу чоочун от алып келип Теңирдин алдында өлгөндөн кийин Теңир Муса менен сүйлөштү. Теңир Мусага мындай деди: бир тууганың Аарунга мындай де: ал өлүп калбас үчүн ыйык жайдын көшөгөсүнүн ар жагында турган келишим сандыгынын капкагынын алдына каалаган убагында эле кире бербесин. Анткени мен капкактын үстүнө булут ичинде келип турам. Аарун ыйык жайга мынаулар менен кирсин: күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир букачар, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бир кочкор. Ал зыгыр бууласынан токулган узун көйнөк, зыгыр бууласынан токулган ич кийим кийип, зыгыр бууласынан токулган бел курчоо менен курчансын. Башына зыгыр бууласынан токулган кедар кийсин. Булар ыйык кийимдер, аларды денесин сууга жууп туруп кийсин. Исраил уулдарынын жамаатынан күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка 2 теке, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бир кочкор алсын. Аарон күнөө үчүн курмандыкка бир букачар чалып, өзүн да үйүн да күнөөдөн тазаласын. Анан 2 текени алып, аларды жыйын чатырынын эшигинин алдына, Теңирдин алдына койсун. Анан Аарон 2 теке үчүн өкчөмө таш ыргытсын. Бирин Теңир үчүн, экинчисин Азизил үчүн. Теңир үчүн түшкөн текени Аарон жетелеп келип, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалат. Ал эми Азизил үчүн түшкөн текени элдин күнөөлөрүнөн тазалаш үчүн Азизилге, чөлгө кой берүү үчүн Теңирдин алдына тирүү алып келет. Анан Аарон күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка букачар алып келип, өзүн да, үйүн да күнөөдөн тазалайт. Букачарды күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка өзү үчүн соет. Теңирдин алдындагы курмандык чалынуучу жайдагы чоктон жипаржыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөккө толтура салып, майда жанчылган түтөтүлүүчү жипаржыттуу заттан 2 уу чалып, көшөгөнүн ар жагына кирет. Түтөтүлүүчү жипаржыттуу затты Теңирдин алдында отко салат. Түтөтүлгөн заттардын булуту келишим сандыгынын капкагын каптайт. Ал өлүп калбаш үчүн ошондой болот. Анан ал букачардын канына сөөмөй малып, капкактын үстүнө алды жагына 7 жолу чачат. Анан элдин күнөөсү үчүн чалынуучу текени союп, анын канын көшөгөнүн ар жагына алып кирип, букачардын канын кандай кылса булганды да ошондой кылып, капкактын үстүнө да алды жагына да чачат. Ал ыйык жайды Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен, кылмыштарынан, бүт күнөөлөрүнөн ошентип тазалайт. Алардын таза эмес нерселеринин арасында турган жыйын чатырын да ошентип тазаласын. Ал ыйык жайды ыйыктоо үчүн кирип, кайра чыкканга чейин жыйын чатырында эч ким болбосун. Ал өзүн да, үйүн да, бүт Исраил жамаатын да күнөөдөн ошентип тазалайт. Анан ал Теңирдин алдында турган курмандык чалынуучу жайга чыгып, аны да ошентип тазалайт. Букачардын каны менен текенин канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнүн ар тарабына сыйпайт. Анан анын канына сөөмөй малып, ага 7 жолу чачып, аны Исраил уулдарынын таза эмес нерселеринен тазалап ыйыктайт. Ыйык жайды, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды тазалап бүткөндөн кийин тирүү текени алып келет. Аарун 2 колун тирүү текенин башына коюп, Исраил уулдарынын бардык мыйзамсыздыктарын, кылмыштарын, күнөөлөрүн ачык айтып, аларды текенин башына жүктөп, чабарман кошуп чөлгө жөнөтөт. Теке алардын бардык мыйзамсыздыктарын өзүнө жүктөп, адам баралгыс жерге алып кетет. Ал текени ошентип чөлгө кое берет. Анан Аарон жыйын чатырына кирип, ыйык жайга кирерде кийген зыгыр бууласынан токулган кийимдерин чечип, ошол жерде калтырат. Анан денесин ыйык жерде сууга жууп, өз кийимдерин кийип, сыртка чыгып, өзү үчүн да, эл үчүн да бүтүндөй өртөлчү курмандыкты чалып, өзүн да, элин да күнөөдөн тазалайт. Ал эми күнөө үчүн чалынуучу курмандыктын майын курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберет. Текени Азизилге кое берген адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Ал эми каны ыйык жайды тазалаш үчүн ыйык жайга киргизилген күнөө үчүн чалынган букачар менен текени стандын сыртына алып чыгып, терисин, этин, кан жинин өрттөп жиберишсин. Аларды өрттөгөн адам кийимдерин жуусун, денесин да сууга жуусун. Станга ошондон кийин гана кирсе болот. Бул силерге түбөлүккө калган мыйзам болсун. 7-айдын 10-күнү орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Эч кандай жумуш кылбагыла. Жергиликтүү тургунда араңардагы келгин да ошентсин. Анткени ушул күнү ыйык кызмат кылуучу силерди Теңирдин алдында таза болушуңар үчүн бүт күнөөңөрдөн тазалайт.
Бул силер үчүн эс алуучу ишемби күн орозо кармап өзүңөрдү жоошуткула. Бул түбөлүк мыйзам. Күнөөдөн тазартуу ишин өз атасынын ордуна ыйык кызматты аткаруу үчүн майланып дайындалган ыйык кызмат кылуучу гана аткарууга тийиш. Ал ыйык кызмат кылуучу зыгыр бууласынан токулган ыйык кийимдерди кийип, ыйыктардын ыйыгын, жыйын чатырын, курмандык чалынуучу жайды ыйыктайт. Ошондой эле ыйык кызмат кылуучуларды, бүткүл жамаатты да күнөөдөн тазалайт. Исраил уулдарын жылына бир жолу бүт күнөөлөрүнөн тазалап туруу үчүн бул мыйзам силерге түбөлүккө калсын. Теңир Мусага кандай буйруса, ал ошондой кылды. 18 бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты: Исраил уулдарына мындай деп жарыяла: Мен силердин Кудай теңириңермин. Силер жашап келген Мисир жериндегилердин кылган иштерин кылбагыла. Мен силерди алып бараткан Канаан жериндегилердин кылган иштерин кылбагыла. Алардын мыйзамдары боюнча жашабагыла. Менин мыйзамдарым менен көрсөтмөлөрүмдү аткаргыла. Ошолордун негизинде жашагыла. Мен силердин Кудай теңириңермин. Менин көрсөтмөлөрүм менен мыйзамдарымды аткаргыла. Аларды аткарган адам тирүү болот. Мен теңирмин. Эч ким жакын тууганы болгон аялдын жылаңач этин ачып жакындабасын. Мен теңирмин. Атаң менен энеңдин жылаңач этин ачпа. Ал сенин энең, энеңдин жылаңач этин ачпа. Атаңдын аялынын жылаңач этин ачпа. Ал өз атаңдын жылаңач эти болот. Эже карындашыңдын үйдө же сыртта туулган атаңдын кызынын же энеңдин кызынын жылаңач этин ачпа. Уулуңдун кызынын же кызыңдын кызынын жылаңач этин ачпа. Анткени ал өзүңдүн жылаңач этиң. Атаңдан төрөлгөн атаңдын аялынын кызынын жылаңач этин ачпа. Ал сенин аталаш эжең же карындашың, ошондуктан анын жылаңач этин ачпа. Атаңдын эжесинин же карындашынын жылаңач этин ачпа. Анткени сенин атаң менен анын каны бир. Энеңдин эжесинин же сиңдисинин жылаңач этин ачпа. Анткени сенин энең менен анын каны бир. Атаңдын бир тууганынын жылаңач этин ачпа. Анын аялына жакындаба, анткени ал сенин жеңең. Келиниңдин жылаңач этин ачпа. Анткени ал сенин уулуңдун аялы. Анын жылаңач этин ачпа. Бир тууганыңдын аялынын жылаңач этин ачпа. Анткени ал бир тууганыңдын жылаңач эти болот. Энеси менен кызынын жылаңач этин ачпа. Ал аялдын уулунун кызынын же кызынын кызынын жылаңач этин ачпа. Энеси менен кызынын жылаңач этин ачпа. Ал аялдын уулунун кызынын же кызынын кызынын жылаңач этин ачып аялды калба. Анткени алардын каны бир. Бул мыйзамсыздык болот. Эжеси менен сиңдисин күнгөш кылып аялдыкка алба. Аялыңдын көзү тирүүсүндө аялыңдын көзүнчө анын жылаңач этин ачпа. Аялыңдын айызы келип жатканда жылаңач этин ачпа. Жакыныңдын аялы менен жатпа. Эрендигиңди агызып булганба. Балдарыңды Молохко курмандыкка чалып, Кудайыңдын атын булгаба. Мен теңирмин. Аял менен жаткандай эркек менен жатпа. Бул жийиркеничтүү. Мал менен жатып эрендигиңди агызып булганба. Аял да мал менен жатпасын. Бул жийиркеничтүү. Мындай нерселер менен булганбагыла, анткени мен силерди кууп чыгарып жаткан элдер ушунун баары менен булганган. Жер да булгангандыктан мен анын мыйзамсыздыктарына жүзүмдү бурдум. Ошондо жер өзүнүн үстүндө жашагандарды силкип салды. Силер болсо менин мыйзамдарым менен көрсөтмөлөрүмдү аткаргыла. Жергиликтүү тургунда араңарда жашаган келгин да мындай жийиркеничтүү иштерди кылбасын. Анткени силерден мурдагы эл ушундай жийиркеничтүү иштерди кылып жерди булгашкан. Эгерде силер да жерди булгасаңар, анда мурдагы элди силкип салгандай, силерди да силкип салат. Анткени ушундай жийиркеничтүү ишти кылгандардын баары өз элинин ичинен жок кылынат. Силерден мурункулар кылган жийиркеничтүү иштерди кылып булганбашыңар үчүн менин буйруктарымды сактагыла. Мен силердин Кудай теңириңермин.